Ассаламу алейкум, жалпы кыргызстандыктар. Бүгүн мен сиздерге Сербия тууралуу маалыматтарды айтып өтөм. Сербияга кантип келет жана ал жакта иштесе болобу, кандай болот, Россия 2 болуп калган, бул жерде элечи. Ошол сыяктуу чын эле ошондойбу, ал жакта адамдар кантип иштеп атышат, ушул тууралуу мен силерге маалыматтарды айтып өтөйүн. Бул чекедеги видео болбосо, силерди зеригип калбашыңар үчүн мен Сербияга башынан баштап видео тартып келем. Ошол тууралуу зерикпей, ишти дагы башка жерлерде тартып жүргөм, ошол тууралуу зерикпесине коюп койдум. Эми Сербия тууралуу айта турган болсом, мен башында мурунку видеомдо айтканымдай, неме тууралуу барганмын, агентство аркылуу барганмын. Агентство бизге кыргызстандыктар ал жакта 120 миң, 100 миң, 130 миңден салып атышат таза деп айткан, бирок негизи по идее андай болгон жок. Ал бизге обещать эткен айлыкты негизи түшүбүздө көрдүк. Кыргыз сомго эсептегенде 40 миң, 50 миң сомдон тийип калды айына. Жада калса биздин белый карта жана ОНЖбизди алган жокпуз. Тескерисинче көптөгөн кыргызстандыктар Кыргызстанга штраф төлөп, жада калса Москвада болот эмеспи, Сахаровдо жатасың го, ошого окшогон немеге бизде да болду, Сербия мамлекетинде да болду. Биз менен барган балдар көпчүлүгү агентство менен барган балдар же чакыруу менен келген балдар неменин Сербиянын ошол жерде отделенияларында 15 күндөн же болбосо штраф төлөп көпчүлүгү кайтышты. Мен силерге эмнени айтам достор, ал жактан если силерди чакырып аткан болгон болсо, приглашение менен баргыла, отделенияда жатып каласыңар же болбосо ишеничтүү адам менен баргыла достор. Таанышыңар болуш керек ал жакта. Бирок аябагандай көпчүлүгү менен барганымда мошенниктер, алдагандар көп эле. Айлыгын ала албагандар, ошол нерселер көп. Анан кээ бир адамдар бар экен да, өздөрү ошол жака жөнөтүп коет экен, башка эле компаниянын атынан приглашение деп неме кылып туруп эле жөнөтүп коет экен, документ турлапчы. Эгерде ошол компанияга чалып, бул адам паланчы, ушул адам сен адамыңбы деп ал компанияга чала турган болсо, жок мен адам эмес десе, ошол адамдын баардыгы Кыргызстанга тезден кайтат достор. Ошол себептен баардык нерсени Кыргызстандан жөнөрүдөн мурда шашпай, ким неме болуп атат деп бүт баарын текшерип туруп, же болбосо жакшысы таанышыңар ал жакта болуш керек, жумушу жакшы болгон болсо ошол таанышыңардын жанына эле барсаңар болот достор. Ошентип мен бул жака келип, жанагы Амир деп айттым го. Амир Мухаммед Ислам деген мурунку видеомдо айтканымдачы, ал бизди көптөгөн кыргыздардын балдардын немелерин, эмгектерин, көпчүлүк адамдардын документацияларын бүтүргөн жок, даже белый карт алып бергенге жардам берген жок достор. Ошол нерсени айтып коеюн. Может, силер да ушул нерсеге попал болуп калышыңар мүмкүн. Ал баламдын сүрөтүн коюп коем, этият болгула достор. Ошол нерсеге чакырам. Мен канча жолу ал балага чалдым, ушундай кылган жоксуң деп. Себеби көптөгөн балдар штрафтарды алып чыгып кетти. Мен деле, например, көптөгөн 50 миң штраф салдым мага деле. Көптөгөн балдар ошонун артынан жалып көп болду достор. Ошол себептен кимдир бирөө силерди жөнөтө турган болсо, же болбосо ал жактан жакшына сүйлөшүп алгыла достор. Сен жооп бересиңби же ал жооп береби деп ошол нерсени жоопкерчиликтин чакырып аткан балдар өзүңөргө толугу менен алгыла. Же болбосо жанагы жөнөтүп аткан адам сен жоопкерчиликти аласыңбы же албайсыңбы деп ошол нерсени тактап алгыла достор. Мен силерге ошол нерсени айтайын. Жогоруда айткандай, например, Батмазал же болбосо Мурат, жумушум жакшы болуп атат, кел, бул жака кел деп туруп ошондой чакырып таанышыңар болгон болсо, бул эң сонун нерсе да. Ошонун жанына баргыла тынч эле достор. Ошондо жумушуңар жакшы болот. Мен айткандай, 100 миң, 150 миң болобу, оңдон иш келгендер көп эле айлыктарды алат достор. Эгер ошол жерде ишеничтүү болуп, жанагы сиздердин таанышыңар ошол жерде отурукташып, көптөн бери иштеп калган болсо, значит ошондой айлыктарды аласыңар достор. Сөзсүз таанышыңар болуш керек. Түз келтирип көрүнгөн немелерди сүзүп жүргөндөн көрө, ондон көрө мындай таанышыңар болгон жакшы достор. Мен ошол нерсени айттым. Эгерде кандайдыр бир сурооңор боло турган болсо, ушу комментарийга жазгыла видеонун астына достор. Эгер ролик жаккан болсо, видео жаккан болсо, видеого класс баскыла, аман калгыла достор.